Мен сізге тилекке каршы ушу сөздү айтышым керек болуп калды. Соройлор, оройлор деп баягыда мага айттыңыз, экиге бөлгөнгө болбойт депчи. Сизге бөлгөнгө болбойт. Урматтуу спикер, абдан көп мындай терс сөздөрдү айта баштадыңыз да элдерге каратачы. Орой, сорой, тиги кандидаттар деп, эми сиз спикерсиз, урматтуу спикер. Сизге андай сөз жарашпайт. Баягыда да мага мен тарапка да абдан катуу айттыңыз. Тантып сүйлөп берип, андай мындай деген сөздөр чыгып кетти. Өзүңүз анча эми болбойт да андай, урматтуу спикер. Сизге сиз деген президенттен кийинки эле экинчи адамсыз Кыргызстандачы. Ошону айтып кетейин дейм. Анан экинчиден, баягы Эдил Байсалов ушундай интервью берди эле, неме жогорку кеңеш тарабайт деп. Ошондо да сиз да чыгып айттыңыз эле да. Жогорку кеңеш тарабайт деп, мына жазында эле. Өз калыбыбыз менен тарабайт деп. Ошондо сиздин сөзүңүзгө кандай ишенсек болобу, болбойбу мен түшүнбөй калдым да, жакшычы. Рахмат. Рахмат. Биринчиден, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Ал убакта биз айткан учурда, мен айткан учурда мыйзам кабыл алынган эмес, президенттик шайлоонун датасы да белгиленген эмес. Кийин мыйзам менен бекитилди, демек өзгөртсө болот. Бул жашоодо өзгөрбөгөн бир гана ыйык Куран. Башкасын бардыгын шартка жараша, кырдаалга жараша өзгөртүүгө болот. Андыктан мен айтып коеюн, андан мындай кыйкым издештин такыр кереги жок. Андан сырткары, сырттан бир көрсөтмөлөр, таңылуулар аткаруу бийлиги тарабынан болуп атат дейт. Бул да негизсиз. Эч кандай аткаруу бийлигинин дагы президенттик администрациянын да тиешеси жок. Бул парламенттин ички иши. Парламент өзү чечет. Мен ушул сөздөргө да кескин жооп берип коеюн. 5-чи микрофон. Рахмат Масалиев, бүтүн Кыргызстан фракциясы. Урматтуу төрага, азыр жанагы биз кезекке жазылдык эле. Эмне себептен кайра дошко коюп койдуңуз? Өзгөрүлүп кетти да. 16-чы болгон 25-чи болуп калды. Бул эмне себептен? Балбак суранган эле кайра дошко койдуңузбу? Мен сурат элем, сизден ошо тизмени кайра ордуна коюп коюңуз. Туура эмес да. Балбак айтса эле ишке ашабы? Жо, Исхак Абсаматович, эми мына коллегалар бир эле Балбак мырза эмес, бул жактан да айтышып атпадыбы? Иштебей калды деп. Ошон үчүн мен кайрадан койдум. Эми азыр сиз айттыңыз, сизди койсом дагы айтат. Жумушту баштай берелиби? Болду.